Саламатсыңарбы балдар. Бүгүн 10 классында кыргыз тил сабагы. Ал эми бүгүнкү сабагыбыздын темасы баш мүчөлөрдүн ортосуна сызыкчанын коюлушу. Ал эми балдар, бүгүнкү сабагыбыздын максаты ээ менен баяндоштун ортосуна кайсыл учурда сызыкчанын коюларын баамдайбыз. Сөз түркүмдөрү, сүйлөм мүчөлөрү боюнча талдөөгө көнүгөбүз. Алган билимдерибизди турмушта колдоно билебиз. Ал эми сабагыбыздын теби жаңы теманы өздөштүрүү. Балдар, силер үчүн маанилүү эскертүүлөр. Убакытты туура колдоно билүү машина айдаганды үйрөнгөндөй эле жөндөмдүүлүк. Окуунун эң жакшы усулу окуу, кайталоо. Ар бир иш өз убагында бүтүш керек. Ар бир кылган ишке анализ берүү. Убактым жок деп арызданба. Ал эми ошо сүйлөмдүн бүгүнкү темабызда баш мүчөлөрдүн ортосуна сызыкчанын коюлушу. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү жана баяндооч. Сүйлөмдө ойдун негизин ээлейт, ким эмне деген суроого жооп берип, бир сызык менен сызылат. Ал эми баяндооч энин кыймыл аракетин билдирет, эмне кылды, эмне кылат, эмне кылып жатат деген суроолорго жооп берип, дайыма эки сызык менен сызылат. Баяндооч атооштук баяндооч жана этиштик баяндооч болот, экиге бөлүнөт. Бүгүнкү өтө турган темабызда атооштук баяндооч жөнүндө да болмокчу. Үчүнчү жакта туруп, баяндооштун милдетин атоош жөндөмүдөгү зат атооштор же заттык маанидеги башка атооштор аткарса, аларга баяндооштук белги болгон жак мүчөлөр уланбайт. Мындай учурда баяндооштун эден кийин алган соңчул тартиби орун баяндооштук белгиси катары келет. Ал эми Озеки кепте бул түзүлүштөгү сүйлөмдөрдүн баяндоочунун ортосунда кыска тыным болот. Ал эми жазууда ал тыным болгон жерге сызыкча коюлат. Менен баяндооштун ортосуна төмөнкү учурларда сызыкча коюлат. Менен баяндооштун милдетин атоош жөндөмүдөгү зат атооштор аткарса, эгерде баяндоочко тиешелүү айкындооч мүчөлөрү болсо, сызыкча ошол айкындооч мүчөлөрдөн мурда коюлат. Мына биз бул сүйлөмдү мисал кылдык. Ал рухий байлык, мугалим мөмөлүү дарак. Мына карап көрсөңөр, ээси да баяндоочу да эмнеден туруп атат? Зат атооштон тургандыктан экөөнүн ортосунда сызыкча коюлат. Экинчи учур. Энин милдетин шилтеме атооштор аткарып, баяндоочу атоош жөндөмүдөгү зат атооштордон болсо да коюлат. Мына мындай мисалды карайлы. Бул менин апам, ал Мараттын үйү. Ал өзгесинин устаты. Ал. Мынакей. Булар бул деген шилтеме атооч, апам зат атооч. Үйү, устаты. Мына көрүңөр балдар, эгерде ээси шилтеме атооч, баяндоочу атоош жөндөмүндөгү зат атооч болсо, сызыкча коюлат экен. Үчүнчү учурду карайлы. Энин милдетин заттык маанидеги атооштук аткарып, баяндоочу атоош жөндөмүдөгү зат атооштон болсо коюлат. Мына бул сүйлөмдү көңүл буралы. Алтын билим өнөрдүн сүтүн берген мугалим. Аябастан эмгекке күчүн берген мугалим. Мугалим зат атооч, берген деген бул атооштук заттык маанидеги. Ошондуктан бул ортосуна сызыкча коюлду. Эми 4-үчү учурга көңүл буралы. Менен баяндооштун биринин милдетин атоош жөндөмүдөгү зат атооч, экинчиси кыймыл атооч аткарса, сызыкча коюлат. Мына бул сүйлөмгө көңүл буралы. Ата мекенди коргоо ыйык милдет дегенде, мында милдет деген зат атооч, ал эми коргоо деген кыймыл атооч. Ал эми экинчисинде тескерисинче, баяндооч коргоо, ал эми милдет. Коргоо деген баяндооч кыймыл аракеттен жасалды. Кыймыл атооч болуп, кыймыл атооч менен заттын ортосунда коюлган сызыкчага көңүл бурдуңуздар. Эгерде атоош жөндөмүдөгү зат атооштон же кыймыл атооштон болгон баяндооштун алдына бул, ал, ошол деген сөздөр кошулуп,
мындайча айтканда ата тооштор, шилтеме ата тооштор кошулуп айтылса, сызыкча бул сөздөрдүн алды жагына коюлат. Мына бул сүйлөмгө көңүл буралы. Ынтымактуулук бул күч, ынтымактуулук бул жеңиш. Күч жа жеңиштин астына бул деп коюлгандыктан астына сызыкча коюлат. Да баяндоош да эсептик сан атооштон болсо же баяндооштун милдетин абстрактуу маанидеги сан атооч аткарса дагы ортосунда сызыкча коюлат. Мына бул сүйлөмгө көңүл буралы. 6 жерде 6, 36, 80-дин жартысы 40 дегенде булар сан атооч, 6 сан атооч көрүңөрбү? Дагы баян мынакей дагы баяндооштагы эмне кылды экен? Сан атооштон болсо ортосуна дайыма сызыкча коюп жазат экенбиз. Ал эми кайсы убакта сызыкча, кайсы убакта коюлбай калат? Зат атооштон турган баяндоочко кызматчы сөздөр айкашып айтылса, же аларга жак, суроо, уланды мүчөлөр уланып келсе, баш мүчөлөрдүн арасында сызыкча коюлбайт. Мына бул сүйлөмгө көңүл буралы. Сен акылдуу кызсың, мен демократмын. Айгүл студентпи? Мына Айгүл студентпи дегенде суроо иретинде болгондуктан мында коюлган жок. Мен демократмын, сен акылдуу кызсың дегенде мында жак мүчө улангандыктан сызыкча коюлбайт. Зат атооштон болуп, сан атооштон турган баяндооч анын конкреттүү санын көрсөтсө, баш мүчөлөрдүн ортосуна да сызыкча коюлбайт. Байкап көрөлүчү. Бизде айылга баруучулар 45 дегенде карап көрөлү. Бул сүйлөмдө да сызыкча коюлбайт. Мында баруучулардын так санын көргөзүп аткандыктан 45 деп, ошондуктан мында сызыкча коюлган жок. Эми сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бул сүйлөмдөргө сызыкчаны туура коюп көрөлүчү. Баш мүчөлөрдүн ортосундагы сызыкчаларды. Биринчи сүйлөмгө көңүл буралы. 50-нүн жарымы 25. Кайсы жерге сызыкча коет экенбиз? Туура. 50-нүн жарымы дегенде сызыкча коебуз. Анткени ээси да баяндоочу да сан атооч болгондуктан сызыкчаны койдук. Экинчи сүйлөмгө гүл жакшысы кызыл дегенде карап көрөлү. Кайсы жерге коебуз? Ооба, гүл жакшысы дегенде сызыкча коебуз. Анткени баяндоочу заттык маанидеги сын атооч болду. Үчүнчү сүйлөм келе жаткан ошол. Кандай белги коебуз? Туура. Келе жаткан дегенден коебуз. Анткени ошол деген бул ат атооч, келе жаткан деген бул атооштук. Экөөнүн ортосунда сызыкча коюлат. Баяндоочу ошол, келе жаткан деген ээси атооштук болду. Заттык маанидеги атооштук болду. Теги көрүнгөн түп айылы деди. Мында кайсы жерге коебуз? Ооба, туура. Анткени баяндоочу зат атооштон болду, ал эми ээси мулладагы заттык маанидеги атооштук болду. Ошондуктан койдук. Эми акыркы сүйлөмгө көңүл буралы. Бул Кичи Эминдин оозундагы казак орус кыштагы. Ооба, бул дегенден коебуз. Анткени бул деген шилтеме ат атооч, ээси шилтеме ат атооч болду, ал эми баяндоочу зат атооч, атооч жөндөмөсүндө. Ошондуктан биз сызыкча койдук. Мынакей балдар, туура сызыкчаны баш мүчөлөр ортосуна коюп алдык. Эми силер да ушундай сүйлөмдөрдү түзүп көргүлөчү. Ал эми муну дептериңерге жазып алла. Ал эми силерге үйгө тапшырма. Макал ылакаптардагы кезикен баш мүчөлөрдүн ортосунда сызыкча коюлган сүйлөмдөрдү өзүңөр таап, сөз түркүмдөрү жана сүйлөм мүчөлөрү боюнча талдагыла. 5 сүйлөмдөн кем эмес. Эми балдар, сабагыбызды улуулардын айткандары менен бүтүрөлү. Жашоону жакшы көрүңүз, убактыңызды бош өткөрбөңүз. Анткени убакыт бул жашоонун дал өзү, деп айткан Бенджамин Франклин. Бүгүн аткарган ишиңиз эртеңкини курат, деп айткан Томас Браун.
Келе балдар, убактыбызды туура өткөрөлү, туура колдонолу. Убакыт учуп кеткен куш дейт. Анда эмесе балдар, саламатта калгыла.